Коомдук биринчи каналдын көрүүчүлөрү тартып жөнөткөн көйгөйлүү материалдар боюнча тиешелүү мамлекеттик органдардан алынган жооптор менен түз эфирде элдик репортер программасы. Студияда мен Мерим Сырдыбаева. Саламатсыздарбы? Өмүр бою таштак жолдо каттап, жол азабын жон терис менен сезген Каракулжа районунун Аккыя айылынын жашоочулары айылга барган 1,5 чакырым жолго асфальт төшөлүп жыргап эле калышкан. Бирок карапайым калктын бул сүйүнүчү көпкө узаган эмес. Жай келип күн ысыганы баягы жаңы делген асфальт жол балмуздак сыяктуу эле эзилип, формасы жоготуп баштаган. Жарым жылдын ичинде ашмалтай чыккан бул жолду жолчулар азыр эптеп кармап калуу аракетин көрүп, жолго кум чачууда деген тасманын автору жолдун сапатсыз салынышына ким жооп берет деп ачууланган. Коомдук биринчи каналдын көрүүчүсүнөн келген бул билдирүү боюнча биз Кара Кочкор айыл өкмөтүнүн башчысы Каныбек Асанов менен байланыша алдык. Анда жоопко назар салабыз. Жакшы эле жол, азыр эч бир жерде өңгүлдөн жок. Просто gün katılışında ezilgen siyette moğlu atsan set bирок. Жап-жашнака эч кандай бир сугору иштекеси жок. Men ошондой экенин күндүн катылышында эригенсип көрүнөт, бирок ал жерде эч зыяны жок, анын бир начар экени байкалбайт. Аны мен эми специалист эмесмин да, дептен сурасаңар жакшы болот эле бирок. Сиз айтып атпайсызбы, ошо бир аз күн ысыкта эзилип атат депчи, ошону айтып атат да, смаласы эзилип, баягы карала турула болуп жолдун бетинин бардыгы. Смала эзилип аткан жери жок. Просто күн катуу тиет, катуу. Мынага 30 градустун тегерегинде ысыкта бети мындай жалтырап, капкара болуп калып атат. Бирок ал ийген, буйлайган эчтеке жок. Ал обычный нерсе деген мага өзү дептин чакыгы. Бирок аны өзүнөн сураганыңар жакшы болот эле. Аны менче аябай жакшы эле асфальт, өтө жакшы асфальт. Мен көрүшүмчө, анан мен билбейм, аны кандай баалайт экен. Аны өзү эксперттери баалайт да. Жолдун курулушунда сиз катыштыңыз беле, ошо баягы көз салып, көзөмөлдөп дегенде? Катышканбыз, аябай жакшы болгон, бирок кеч болгон. Обязательно кечирээк болгон, суугураак да басылган. Анын эчемес жок, ал мектепти ачыш керек болгон, мектептин алдына басылган ошондой нерселер. Бирок мектептин алдындагы совсем суук болуп калганда басылган. Алар айткан, эгер мектептин алды кичине бир нерсе болсо, биз өзүбүз оңдоп беребиз деп. Бирок асфальт нормальный жол. Кара Кочкор айыл өкмөтүнүн башчысы Каныбек Асановдун баары сонун деген мындай жообунан кийин биз аталган айылды тейлеген. Бул жолду курган номер 26 жол тейлөө башкармалыгынын башчысы Бактыбек Аттокуров менен дагы байланыштык. Ал учурда жолдун айрым бир участкаларында смала чындыгында эле эзилип, ал жерде кум чачуу иштери жүрүп, ал участоктор жол тейлөө мекемесинин тыкыр көзөмөлүндө экенин айтып, бул жолду курууда кетирилген кемчиликтердин натыйжасы экенин моюнга алды. Жолду азыр эми мына күн санына байланыштуу кичине неметип атат, эрип атат, бирок биз ал немеге ал жолго биз азыр кум чачып атабыз, неметип турчу. Эми ал тынбай постоянно эзилбейт, мындай күн катуу ысыканда жана кара чак чыгып атат. Ал эмнеге чыгып атат? Кумдан неме кылып эритип, кум менен чачып тегиздеп коюп атабыз ал жерге. Жок, жаңы асфальттын ушундай болуп эрип эзилиши нормалдуу көрүнүшпү? Ал эми азыр эле жери да бир-эки мындай неметкен жерлери бир ошол жерлери ичине эзилип кетиптир. Азыр эми ал жерге кумдан чачып тегиздеп берип атабыз да, утур кумдан чачып неметип тегиздеп кум менен чачып коюп атабыз. Эмне себептен андай болуп калган? Кайра өзүнө келип болуш керек. Эмне себептен андай болуп калган? Тура эмес салынганбы же көбүрөөк смала куюлуп калганбы? Эми жана битим бочка менен келгенде бир-эки неметип бочка холодный болуп кеткен дейм да. Эмне себептен азыр элге жооп керек болуп атат да? Эмне себептен смала эзилип атат? Эми ошо битумдун немеси ичине аралашып кеткен деп атам да. Сиз ошол боюнча изилдөө иштерин жүргүзүп көрдүңүзбү? Ошол баягы азыр кум чачып атабыз деп атасыздар. Ошонун себебин иликтеп көрдүңүздөрбү? Жүргүзүп көрдүк, ошо күн ысыганда кичине неметип калып атат, кичине жанагындай эрип неме болупчу. Анын өтө деле зыяны жок деп ойлойм да.
Ал жолго ким гарантия бере алат, ошо 1-2 жылдын ичинде баягы чөгүп кетпейт деп, эзилип кетпейт деп, жайылып кетпейт деп? Жылбайт го, эми неме болот да, ал жерде битум кайра чыгып турса майланып неме болуп турат да, жол деген. Биз кумдан чачып карап турабыз, биз деген ошо биздин жол өзүбүздүн жолда. Карап берип турабыз аны. Коомдук биринчи каналдын көрүүчүлөрү жөнөткөн көйгөйлүү маселелердин ичинен жол таза суу көйгөйлөрү басымдуулук кылат. Ысык Көл облусунун Түп районунун Ынтымак айылынын жашоочусу ичүүчү суу көйгөйү менен билдирүү жөнөткөн. Автор түтүктөн чыккан ылай сууну көрсөтүп, аны ичүү мүмкүн эмес экенин айтып кейиген. Аталган айыл курорттук аймак катары эсептелгендиктен дагы ушул күнгө чейин айылдын инфраструктурасына жакшыртуу аракеттери көрүлбөйт деп капаланган айыл тургуну үчүн тиешелүү жетекчилерге жеткирип коюусун суранган. Жашоочунун бул өтүнүчү боюнча биз Түп районунун акими Элчибек Жантаев менен байланышып, айтылып жаткан көйгөйдүн себебин, чечүү жолдорун сурап билүүгө аракет кылдык. Анда жоопко кулак салсак. Ушул Түп районуна караштуу айыл Ынтымак, Ысык Көл айыл өкмөтүнүн бир айылы болот. Ушул жерде 103 түтүн, жосу 867 адам жашайт. Бул жерде ушу суу, элдеги суу маселеси болгон 1-2 күн мурун. Ошол насос күйүп кеткен экен. Андан кийин ас сапа, арабтар колдоосу менен ал жерде ошол өзүнүн скважина тазаланып, анан мотор коюлган. Андан бери маселе чечилген, азыр суу мындай өзүнүн угунда берилип атат элге. Ылай суу деп атат. Ошол ылай суунун келишине эмне себеп болду? Эмне авария болдубу же эмне болду? Ал ошол обсадной труба деп коет да, ошонун ичин тазалаганга уже 60-жылкы система экен да, бул эскилиги жеткен. Анан ошол лайлашып уже кири болуп калган экен. Мына ошону тазалап азыр ошол бизге өнөктөштөрдүн жардамы менен. Анан бүгүнкү күндө элге мындай сапаттуу жакшынакай суу берилип атат. Качантан баштап бериле баштады таза суу? 2 күндөн бери берилип атат. Ош шаарынын жанындагы Жапалак айыл өкмөтүнө караштуу Кеңеш айылынын жашоочулары дагы ичүүчү суу маселесин чечип берүү өтүнүчү менен элдик репортер программасына кайрылган. Бул айылдан келген алгачкы билдирүү эмес. Мындан 1 ай мурун дагы жашоочулар айылда ичүүчү суу берилбей жатканын айтышкан. Бул ирет видеосу менен бөлүшкөн жашоочу таза суу болгону 1-2 саатка гана берилип жатканын айтып, түтүктөн агып келген суу кир болууда деп кейиген. Элдин бул кайрылуусу боюнча Жапалак айыл аймагынын башчысы Санжар Эшманов менен бул көйгөй жайкы суга суу мезгили менен байланыштуу экенин түшүндүрүп, күз айлары келсе сууну берүү убактысы 5-6 саатка чейин узарат деп убадалады. Ошол айылда мен өзүмдө ошо берилген таза суудан ичем. Эми азыр бизде Жапалак айылда аймак башкармалыгына караштуу башкармалыктын карабагында жалпы 13 айыл бар. 13 айыл бар, ошо 13 айылдын болгону 2 айылда гана суу жок, калган айылдарда мал менен график менен 2 сааттан суу берилет. Суунун дебюту жетпейт аяка, андан ашып бергенде, бирок эртең сентябрдан кийин баягы азыр суунун таңкысыгы бар, эртең мына Калис андан мындай бүткөндөн кийин сентябрь айынан 5-6 саатка узарат суу. 2 ай ушундай болот да, суунун таңкысы болот. Ушул көйгөйдү чечүү багытында кандай иштер жасалып атат? Мүмкүнчүлүгүбүз ушуга гана бар да, 2 сааттан гана бергенге. Бүгүнкү муну чечүү максатында биздин Жапалак айылдык аймак башкармалыгында төмөндөгү иштер аткарылууда. Жалпы элди 24 саат суу, таза суу менен камсыз кылуу үчүн бизге жабдыктан 160 миллион сом акча каражаты керек болуп атат. Муну чечүү максатында Ош шаардык мэриясынан, шаардык кеңештин депутаттарынан жогорку кеңешке чейин кайрылуу кат менен кайрылганбыз. Быйылкы жылда ошо 6000 резервуар курулат экен. Курулуп, ушунун андан кийин мына Девуга биздин 2 айылынын үстүнө суу кампалар курулат. Ушулар курулгандан кийин элге биз таза суу ошондо гана таза суу камсыз болот да 24 саат. Ага чейин ушу 2 сааттан гана бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Коомдук биринчи каналдын көрүүчүлөрү бөлүшкөн материалдар боюнча тиешелүү органдардан бүгүнкү күнгө алып үлгүргөн жооптор мына ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгер сиздер көйгөйлүү маселелер менен катар кандайдыр бир кызыктуу маалыматтарга дагы күбө болсоңуз, анда дароо элдик репортер рубрикасына сүрөткө же видеого тартып 0551 74 81 18 номерине жөнөтүңүздөр. Биз менен бирге болуңуздар.